9 ноябрь бейшемби күнү биз сиздерден Болот Тимировдун сүрөтүн кайда тартылганын таап көрүңүзчү деген суроо менен пост жарыялаганбыз. Кээ бирөөлөр туура жолун тапты, бирок көбүнчөсү Манас аэропортунда тартылганына ишенип калышты. Чынында бул сүрөт кайда тартылган? Бул суроого жооп табуу үчүн аз эле убакыт кетет. Ишенбейсизби? Өзүңүз текшерип көрүңүз. Бул үчүн сизге телефон жана интернет гана керек. Мындай маалыматтарды текшерүү үчүн баарыбызга жеткиликтүү Google издөө системасы жардамга келет. Бул жерде сиздин көзүңүзгө урунган эки нерсе бар. Биринчиси Манас аэропорту деген жазуу болсо, экинчиси Sky City. Биз бул аталышты алып Google'га киргизебиз. Google бизге бул соода борбордун жайгашкан жерин таап берет. Натыйжада бул сүрөт Кыргызстанда эмес, Швециянын Стокгольм шаарында тартылганын билсек болот. Ал эми сүрөт тартылган жерди кененирээк көрүү үчүн издөөбүздү тереңдетебиз. Бул да аз эле иш аракетти талап кылат. Сүрөттү алабыз да Google'га жүктөйбүз. Издөө системасынын жанында камераны көрсөткөн кичинекей белги бар. Ал жерге издегиңиз же текшериңиз келген каалаган сүрөттөрдү киргизип, керектүү маалыматыңызды таба аласыз. Биздин кырдаалда бул Болот Тимировдун сүрөтү. Жогоруда айткандай эле сүрөттү Google'дан издейбиз. Google бизге Sky City'нин жайгашкан жерин даанан көрсөтүп берет. Издөө системасы бизге таап берген сүрөттөрдөн бул жерлердин толук атын таба алабыз. Булар Sky City жана Radisson Blu. Биз бул эки жаңы аталышты Google издөө системасына киргизебиз. Sky City жана Radisson Blu. Табылган сүрөттөргө кирип, биз издеп жаткан жердин толук көрүнүшүн көрө алабыз. Көрүнүп тургандай, чындыгында бул Манас аэропорту эмес, Швециянын Стокгольм шаарында жайгашкан Radisson Blu. Ошентип, сиз тартылган сүрөттүн локациясын таап, алып тургай сүрөттүн чыныгы же жасалма экенин да текшере аласыз. Ал эми сиз өз алдыңызча бул тапшырманы аткара алдыңызбы? Оңой эле таба алдыңызбы? Андай болсо комментарийге жазыңыз. Эгер сизге ушундай видеолор жакса, Patreon'да бизди колдосоңуз болот. Сиздер менен Айке Бейшекеева жана Тимиров Лайф командасы болду. Көрүшкөнгө чейин.